Телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Жакында гана биздин коомубузда абдан бир жакшы жаңылык пайда болду десек болот. Ал парламент такси деген демилге пайда болду. Дал ушул долбоор деген демилге тууралуу бизге кененирээк маалыматты Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын башчысы Ибраим Нуракун уулу конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздар. Ибраим Нуракун уулу. Ана бул долбоордун башталышы тууралуу абдан негизи жергиликтүү медиада дагы, эл аралык медиада дагы абдан резонанс жаратты. Себеби дегенде бул региондо болсо керек, балким биринчи жолу парламентарий же болбосо депутат такси айдап, анан кийин өзүнүн шайлоочуларын үйлөрүнө жеткизип койгон долбоор да. Ошондуктан абдан чындап эле бул Өзбекстан, Казакстан, Орусия, айрым Европа өлкөлөрү, ошондой эле Кыргызстандын ичинде да көптөгөн кызыгуулар жаратты. Бул долбоордун негизги максаты шайлоочу менен депутаттын ортосундагы байланышты тыгыз бекемдөө. Мисалы, буга чейин шайлоочулар депутатка келет кабыл алууга, өзүнүн ой пикирлерин, ичиндеги суроолорун айтыш үчүн. Бул жолу депутат шайлоочунун үйүнө барат, ошондой эле шайлоочуну акысыз үйүнө жеткирип коет да. Өткөндө биринчи бөлүгү болгон экен, ушундай сенсация болду, элдин баарына жакты, элдин баары эле кызыгып атышат. Ошондо мындай көчөдөгү турган эле адамдарды ушинтип биз сизди жеткирип коелу дешеби? Ооба, биринчи долбоор өтө күтүүсүз анан кызыктуу болду. Узарбек Жылкыбаев деген жаш депутатыбызды алып чыктык. Ал үчүн да күтүүсүз болду. Анан кийин биринчи жолу чыгып, анан кайсыл жүргүнчүнү алып барсак деп ойлонуп турсак, ошол аянттын бер жагында эле эки чоң эне туруптур, маршрутка күтүп туруштур. Алар пригородный айылына барат экен. Анан кийин биз алардан сурадык, сиздерди акысыз жеткирип коелу десек, айланайындар, жакшы болмок, биз кайсыл маршрутка менен барарыбызды билбей турат элек дешти да. Баткендин Лейлек аймагынан жаңы келишкен экен. Анан кийин биз болсо болуптур, жеткирип коет деп, анан кийин экинчи жаңылыгыбызды айттык аларга, сизди депутат жеткирип коет десек, ан сайын таң калышты, ишенбей да калышты. Бир жагынан ыраазы болушту. Анан үчүнчү жолу айттык, силерди телеканалдан дагы көрсөтөбүз анан жеткирип койгонубузду десек, ан сайын үчүнчү сюрприз болду. Ошентип аларды жеткирип койдук, абдан кызыктуу долбоор болду. Жол бою ошол Баткендеги өздөрүнүн айылындагы маселелердин баардыгын айтып алышты депутатка. Депутатка ошондой эле көптөгөн тапшырмаларды беришти. Ошондой эле депутат дагы аларга өзү тууралуу айтып берди. Өтө кызыктуу маек болду. Канча депутат ошол күнү такси айдап кетишти? Негизи бул аптасына бир жолу эле бир эле депутат таксичилик кылат. Болжолу менен аптасына бир жолу. Анан кийин бул жерде дагы болуп атат, тиги көптөгөн айрыкча социалдык тармакта депутат мыйзам чыгарбай эмне кылып жүрөт, эмне үчүн кызматтык унааны адамдарды, жүргүнчүлөр ташуу үчүн колдонуп атышат деген пикирлер болду. Бирок бул жерден биз ошол депутаттын тыныгуу убактысынан жарым саат, ошол күнү жарым саат 45 мүнөттай убакыт кетти. Тыныгуу убактысынан алып атабыз. Депутаттын ишине эч кандай жолтоо болбойт. Ал эми кызматтык унаа боюнча айтылган сын пикирлерди кабыл алып, экинчи ошол долбоорубузду биз депутаттын өздүк унаасы менен жүргүзүүнү чечтик. Ал эми бул демилгени негизи бардык эле депутаттар туура кабыл алыштыбы, анткени балким арасынан бул идеяны жактырбагандар да болгондур. Депутаттардын пикирлерин сурай элекпиз. Бирок буга чейин биз кайрылган депутаттардын баардыгы абдан жылуу пикирлерин айтып атышат. Себеби дегенде алар мындай адаттан тыш шартта шайлоочулар менен жолугушууга мүмкүнчүлүк алып атпайбы. Анан экинчиден бул депутат менен шайлоочунун ортосунда эч кандай айырма жок экенин да билгизип атпайбы. Жөнөкөй атуу, экөө тең эле жөнөкөй атуу. Депутат деле бул жөнөкөй эле карапайым эле атуу. Ал ошол карапайым атуулдар өздөрүнүн ичинен бир тың адамын чыгарып, бийликтин бир бутагына отургузуп атат. Биздин үнүбүздү ушулар уксун, биздин үнүбүздү дагы угузсун деген бул парламенттик системанын өзү ушул да. Бул парламенттин ичиндеги отурган адамдар бул карапайым эле адамдар. Ал карапайым адамдардын өкүлдөрү болгон. Сиз айтып калдыңыз ошо тыныгуу убактысында эмгектендик деп. Тыныгуу убактысында сиздер жеткизгенде 1 саат убакытты талап кылды деп. 1 сааттын убакыттын ичинде бир гана адамды жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар эмеспи? Бул аздык кылбайбы? Биздин оюбузча курдегенде бир 3-4 жүргүнчүнү жеткирсек, ошолордун баардыгын пикирин уксак дегенбиз да. Анан кийин биринчи программада дагы экинчи программада кечөөнү тарттык. Экөөндө тең
бир эле жүргүнчү жетиштүү болуп калды. Себеби дегенде алардын ичиндеги маселелер, суроолор ушунчалык көп экен. Анан айрыкча депутат такси айдап баратканда атул же болбосо ошол тургун абдан ачылып кетти да, ичин ачылып, ой пикирлери көп, суроолору көп. Ошондуктан биз ойлодук, ошол толук эле бир эле жүргүнчүнүн же болбосо бир эле шайлоочунун ичиндеги ой пикирлеринин баардыгын берип алалы дедик. Балким келечекте эгер убактысын, ошол программабыздын убактысын көбөйтөбүз, балким 3-4 жүргүнчү ташыганга аракет кылабыз. Бирок албетте тиги тыныгуу убактысы ченелүү. Мындай суроо берим келип атат да. Бул долбоор ушу Бишкек шаарында эле болобу же жергиликтүү аймактарда да болобу? Эми бул башталышы гана, башталышы. Азырынча Бишкек шаарында эле деп турабыз. Себеби дегенде бизде дагы жанагындай мүмкүнчүлүктөр, каражаттар чектелүү албетте. Себеби дегенде мына Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы бул албетте мамлекеттик орган. Анан ал жерде биздин каражаттар чектелүү. Бизде мындай бюджеттен эле акча алып ар кайсы жака чыга албайбыз. Бирок келечекте балким тиги демөөрчүлөрдү таап калсак, балким ошондой бир мүмкүнчүлүктөр болуп калса, андай болсо биз депутаттардын ошол региондоруна чейин барып, айылдарда дагы таксичилик кылууга мүмкүнчүлүк болобу деп ойлоп атабыз. Андан сырткары мына машина унаа айдай албаган депутаттар да бар да. Балким биз аларды коомдук транспортко эле түшүрүп, ошол коомдук транспортто бараткан жүргүнчүлөр менен маектештирели деген ойлор бар. Мисалы троллейбус, автобус, маршруттук такси, андан сырткары дагы көптөгөн ушул сыяктуу ойлор бар, бирок алардын баардыгы алдыда болот деп ойлойм. Ал эми бул демилге негизи канчалык деңгээлде сиз ойлойсуз адамдарга, биздин жергиликтүү тургундарга жардам бере алат? Көп жардам берет. Себеби дегенде мисалы бир эле адам өзүнүн ичиндеги проблемасын айтып алса, ошол адам бир үмүттөнүп калса өзүнүн жашоосунан, мына менин депутат укту, менин ой пикирим ошол жакка жетти Жогорку Кеңешке. Эми ушул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттары иштейт деген бир гана үмүт берилсе, бул дагы абдан чоң ийгилет. Андан тышкары ошол жүргүнчүнү үйүнө жеткизип койгондун өзү дагы бир иштин аткарылышы. Андан сырткары ошол шайлоочунун же Кыргызстандын атуулунун өмүрүндөгү бир адаттан тыш бир окуя. Себеби дегенде мени депутат үйүмө жеткизип койгон. Бул өмүр бою эсте каларлык бир окуя болот. Албетте, бул болуп көрбөгөндөй окуя, бизде биринчи жолу болуп атат. Бул аябай жагымдуу болот. Анан кийин мындай деген суроо берим келип атат да, ушул долбоордун идеясы кимге таандык эле? Бул мен өзүм Жогорку Кеңешке басма сөз кызматына келгенге чейин BBC'де иштегем. BBC'де 10 жылдан ашуун иштедим. Ал жерде мына батыш өлкөлөрүндө бул сыяктуу долбоорлор абдан көп. Велосипед айдашат. Мисалы депутаттар коомдук транспортто жүрүшөт, метродо жүрүшөт. Абдан мисалы депутаттар менен, чиновник менен, ошол бийлик өкүлдөрү менен коомчулук өкүлдөрүнүн аралашуусун көздөгөн, аралашуусун көрсөткөн телепередачалар абдан көп. Албетте алардын баардыгы бул Кыргызстанда же болбосо постсоветтик өлкөлөрдө көрсөтүлбөйт тилекке каршы. Бирок мен ошолорду көрүп келатам, ошолордон багы тажрыйба алып, өзүмдүн көргөнүмдү жасап атам да. Демек сизге таандык экен да? Мага таандык, бирок башында бул албетте менин өзүмдүн коллективим дагы бар. Андан сырткары өзүмдүн жетекчилерим да бар. Аларды ынандырдым. Алардын баардыгы колдоду. Мен өзүмө эле таандык деп айта албайм. Бул албетте бул команданы. Менин ошол командамды, менин ошол кесиптештерим менен чогуу иштеп чыккан долбоор. Келечекте дагы кандай долбоорлорду күтсөк болот? Келечекте мына ушул сыяктуу негизинен бул парламент деген абдан ой пикирлердин кагылышы, ар түрдүү адамдар, ар түрдүү кесиптеги, ар түрдүү катмардан келген адамдардын бир органы да туурабы? Ал жерде көптөгөн пикирлер бар, көптөгөн адамдар бар. Ошолорго жараша ар түрдүү бир кызыктуу, биз дагы ошол кызыктуу долбоорлорду алып чыксак дейбиз. Эми аларды азырынча айтуу эртерээк бир аз. Жакшы, андан кийин акыркы суроомду берейин, кыскачараак жооп берип койсоңуз. Мындай суроо берим келип атат. Жеткен биздин жарандарыбыз, депутаттар жеткирген жарандарыбыз албетте кубанычтуу болуп, ушундай сүйүнүп калып атышат. Ал эми ошо депутаттар жеткиргенден кийин өздөрү кандай абалда болот? Депутаттар биринчи ошол таксичилик кылганга чейин абдан эле бүдөмүк абалда болуп атышканда,
бул эмне деген долбоор, эмне кылам, кантип жүргүнчүнү табам, ал жердеги сөз кандай болот деген бир бүдөмүк ошондой эле абдан мындай бир түшүнүксүз абалда болуп атышты. Ал эми жеткирип келгенден кийин, жолдогу ошол маектешүүдөн кийин алар албетте депутаттар дагы ошол жанагы жүргүнчүдөн же болбосо шайлоочудан кубаныч абдан алардай эле болду деп ойлойм да. Алардай эле кубанычты.